Birinci 20 adam иштейт. Parlamentik şaylоо жакындаган сайын ага байланыштуу маселелер да кайрадан көтөрүлүп, ар кандай өңүттөгү ойлор ортого салына баштады. Бишкекте преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкууланды. Бул ыкманы сунуш кылгандардын айтымында электрондук добуш берүү менен кошо партияларды гана эмес, конкреттүү талапкерди да шайлоо мүмкүнчүлүгү пайда болот. Түпкү маңызы шайлоочу партияга добуш берүү аркылуу ал партиянын ичиндеги адамдарга дагы тандаганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген жалпы биздин ойдун максаты ушундай. Партияга добуш берет, анын ичинен өзүнө жаккан талапкерлерине дагы же талапкерине дагы добуш бериш керек деген ойдобуз. Шайлоочулар азыр жалпы партияга добуш берет дагы анын курамын партия лидери же болбосо ошо саясий кеңеш гана мындай аныктап коюп атат. Бирок шайлоочу партияга добуш берет дагы анын ичинде кандай адамдар келгенин өзү кийин мындай таң калып калып атат да. Бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анын оң терс жактары боюнча дагы бир топ ойлор айтылары талашсыз. Бирок талкуунун негизги темасы кайра эле пайыздык чектөө болду. Саясатчылардын негизги бөлүгү 9% чектөөгө каршылыгын билдиришүүдө. Босого боюнча 3%га чейин деген сунуштар болуп атат. Мен өткөндө эле айттым эле, жок дегенде 5%га түшүрбөсө, мына шайлоо революция менен бүтөт. 9% чек дегенде эле бул өтө эле мындайча айтканда алабармандык, аша чапкандык. Андай боло турган болсо, жана айтып кетти, бул ыңкылап менен бүтүшү, ынтымак менен эмес, бул шайлоонун этеги мындай чыр менен бүтүшү. Мен деле ошондой пикирдемин. Эң биринчиси барьерди түшүрүүгө негизги басымды жасаш керек, ошого жетиш керек да. 3% бул 50 миң шайлоочу экен. Эгерде босого 3% болсо, эмне деген таланттуу жаш адамдар өтүп келет эле. Ырыс келди, көрүнгөн партиянын эшигин сагалабай, чай бербей лидерлерине. Өзү эле партия түзүп алса 50 миң добушту алып келет. Жанар деле 50 миң добушту жөн эле алып келет, бир тыйын кетирбестен. Мынакей 4-5 адам менен келе турган кандидаттар пайда болот. Канчалык биз жаман көрүп шылдыңдап айлап, Равшандан дагы 50 миң сторонники чыгып калышы мүмкүн. Facebook'та эле 10 миң подписчиги бар. Мынакей бир реалдуу жаңылайбыз десек, ушундай радикалдуу кадамдарга барыш керек. Өмүрбек Текебаевдин 3% чектөө киргизүү боюнча пикирине саясат талдоочу Турат Акимов Facebook баракчасы аркылуу төмөнкүдөй сынын жазып чыкты. Өзүнө ылайыктап эрежени өзгөртө береби? Текебаев шайлоо босогосун 3%га түшүрүп, же 50 миң добуш алган партия парламентке келе ала тургандай кылууну сунуштап жатат. Бул парламентти жашартат деп жатат. 2 жолудан ашык шайланууга тыюу салган жана 60 жаштан ашкан депутаттар кайра шайланбасын деген сунуш. Анын конституциясын оңой алабы? Ал керек болсо 5%дык босогодон да учуп кетиши мүмкүн. Бул жакшы көрүнүшпү? Анда эмне үчүн дайыма эрежени өзүнө ылайыктап өзгөрткүсү келе берет? Республика боюнча 50 миң добуш алуу деген не деген шумдук? Ар бир үйдүн кире беришинен 2 киши добуш берсе, анан ал партия парламентке өттү деп саналабы? Текебаевге айтарым, реформа менен алектенгенин токтотсун. Өкүлчүлүктөн түзүлгөн орган партиянын эмес, элдин кызыкчылыгын коргош керек. Анткени өлкөдө мынчалык полярдык саясий кызыкчылык жок. Саясаттануу оңчул либерал, солчул коммунист, социалист, жумушчу партия, дини консерваторлор, руханий, мекенчил күчтөр дегендин ичинен 3 негизги саясий күчтөрдү гана тааныйт. Кичинекей өлкө үчүн 254 партиянын не кереги бар? Текебаевдин акмакчылыгы ашып кетти. Мындан ары анын колунан микрофонду алып койгула. Коомчулукта да бул багыттагы пикирлер ар түрдүү. 9да эмес, 3да эмес, 5%дык чектөөнү кармануу керек деген айткандар да бар. Мен ойлойт элем ушу 5%ке деп төмөндөтсө жакшы болмок. Анткени оптимальный жагымдуу неме дүйнө жүзүндө ушул 5% тоскоолдук да босого. Деген менен 9%дык босого коюлушун туура көргөндөр бул пикирге кошулушпайт. Мисалы Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев 9%дык босого коюлушу менен чыныгы саясий атаандаштык болуп, эл тарабынан көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгондор гана парламентке барат деп ишенет. Учурда парламенттин ичиндеги да, сыртындагы да саясатчылардын ичинен бир гана Камчыбек Ташиев ушундай позицияда турат. 9% барьер жөнүндө, 9% барьер жөнүндө көп талаш жаңжал чыгарылды. Камчыбек өзү ишенген үчүн айтып атат.
ушул 9% барьер кала берсе дагы мен каршы эмесмин. Мен ушул 9% барьер менен дагы мен шайлоого барамын деп атат. Демек бул баягы мекенчил ата журт партиясына анын электоратына ишенгендиги муну. Ошон үчүн барам деп кесе сүйлөп, башын көтөрүп, эл алдында ачык айтып атат. Эгер 2020 жылы шайлоо 9%дык босого менен өтсө, эмне болот деген суроону кыскача талдап көрөлү. Мисалы 2015 жылы өтүү босогосу 7 эмес, 9% болгондо, анда учурда жогорку кеңешке кирген 6 фракциянын экөөсү чектөөдөн өтпөй калмак. Анткени 2015 жылкы шайлоого жалпы шайлоочулардын 59%, же 1.630.000 шайлоочу катышкан. Бир бол партиясы 8,36%, Ата мекен партиясы болсо 7,57% добуш алышкан. Жолдоштор, абдан жакшы идея сунуштуңар. Рахмат. Андыктан учурда чекти 7, 5, 3%га чейин төмөндөтүү жөнүндө сунуштар айтылууда. Айрымдар парламентке өтүүнүн босого чегин такыр эле алып салыш керек экенин билдирип чыгышкан. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.